2 bolam beryapti. Ularga nima kerak? Sotga berib meni. Өзгөндө жүргөнүмдө колдорума бычак тыгып. Я защищаю его интересы. Я защищаю его интересы. Ayamı состояниесиге бинесе болса, мен хамелерди үстүлөрдөн жазамын. Обыс клили от души. Бул тинтүүгө алынып жаткан үй Ош шаарынын тургуну Айдинахан Исмаиловага таандык. Ал редакцияга кайрылып, балдарынын жана апасынын өмүрү коркунучта экенин айтып чыкты. Бир тууган агасы 4 жылдан бери ага тынчтык бербей түрдүү коркутууларды жасап келгенин, чара көрүп берүү үчүн арыз жазса, ишти укук коргоочулар карабай коюшканына даттанды. Апамы кыйнап, кызың үйдөн айдайсың, кызыңы киллер нанимать этип, $10.000 нанимать эттим киллер. Жакында өлтүрүп кетет деп ушундай деп апам коркутат. О запистери менде бар. Чоң баламда уруп, полный синяк кылып ушундай кылып таштады да. Я несколько раз обращалась РОВДга өзгөндөн. Мен жазган заявленияны эч ким карабайт. Исмаилованын айтымында анын үйүн аңдып бир канча белгисиз жарандар келип кетип жүрүшөт. Үйүнө бастырып кирип келген учурлар да болгон. Өлтүрүп кетем деген коркутуу дайыма болоорун айтат. Бирок милиция арызын карабай жатканын билдирди. Ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Өзгөнүн ровдусу полный ошо Турсунга подкупленный. Апам дагы чарчады, Ташиевке кайрылабыз деп атабыз. Жардам берсин. Ошо чара көрүп берсин на него, что он всех подкупает. Мыйзамсыз иш кылып атат. Апам кыйнап атат, бизди кыйнап атат. Акчаларыбызды бербей атат, жаныбызды койбой атат. Өлдүрөм, соём, ошентип атып кетем, ошондой сөздөр. Биз ошо суранып калат элек, ошо мыйзам чегинде чара көрүп берсин ошо байкемге. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Исмаилова тарабынан бир канча арыз түшкөнүн ырасташты. Бир тууган тарабынан 4 жылдан бери бири-биринин үстүнө арыз жазып, даттанып келгенин айтып, бирок кылмыштын курамы аныкталбаган үчүн иш кыскарып кеткен. Бир туугандар өз ара уруш талаш болуп, мени денеме жарат келтирди деген таризде арыз жазган. Бул боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалып, ага ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 136 денеге жеңил залал келтирүү деген берени боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө күбөлөрдү, шектөөлөрдү сурак кылып, тергөөчү кылмыштын курамы аныкталбаган деген тыянакка келип, кылмыш кыскартылган, өндүрүштөн кыскартылган. Алардын дооматтары боюнча далилдери, жакшы алган бир таянган бир нерселер болсо берсе болот, тийиштүү органдарга текшерип көрүшөт. Далилденсе жоопко тартылат. Өмүрүмө коркунуч жаралып атат, мен өлтүрүп кетейин деп атат деген арыз жазылганбы, жазылган эмеспи? Ал боюнча азыр өзүңүз уккандай, ал боюнча арыз менен кайрылган эмес экен. Бир туугандардын чыры атасынан калган мүлктү талашуудан чыккан. Мүлк азыр Айдинахан Исмаилованын атында катталып турат. Бирок анын пайдасын Турсунбай Исмаилов көрүп жатат дейт. Алардын апасы кызынын колунда. Балларды катакалигини билемин. Men bilip aldım. Qaysi bolam qadagaligini. Bolalarimga o'zim bilib beraman da. Bolalarimga beradigan xonasi ham qilmadi. Өзүмө иштетем десе болмады деп атат да, өзүнө тийбей атат. Турсунбай Исмаилов карындашыма эч кандай зыянымы тийгизбедим. Мага карата коркутуу болду деген сөз жалган жала дейт. Никогда такого не было. Ал кыз өзүнө өзү ар нерсеге барат, ар нерсе кылып өзүнө подставить этип, ал нерсени милицияларга берип, ар нерсе кылып бир нерселерди придумать этти. Мен колум менен да тийген эмес Айдинагачы. Билем, аял киши ал. Колум менен тийбейм. Ал өзү көп үйлөрдө, көп нерселерге зыян келтирди биз үйлөрдөчү. Турсунбай Исмаилов ортодогу чыр-чатакка карындашын айыптап, ата-энебиздин мүлкү үчүнчү жакка өтүп кетет деген кооптонуусун билдирди. Орган иштеп атат ал жөнүндө, чачык айтып коеюн сизге, потому что 3-4 жактар бар да. Ал криминальный сфералар менен связаны, потому что бизде видео далилдерибиз бар. 3-4 жакка өтүп кетип кала турган болсо Айдинаны эч ким признавать этпейт. Ону биз бир туугандар менен кармап турабыз азырчы. Апам жаш улуу азыр карып калган бечара. Апамды азыр ар нерсе кылып туруп алдап, ал нерсе кылып, бир нерселер кылып азыр сүйлөтүп, бир нерселер кылып атат да.
бечара апам эч кандай күнөө жок бул жердечи. Учурда Исмайловдордун иши сотто каралып жатат. Эки бир тууган Өзгөн шаарындагы 20-дан ашык соода түйүндөрүн талашып келишүүдө. Зыягүл Болот кызы, Адилет Нышанбаев, Тмедиа, Ош шаары.